Өлкө аймагындагы бүгүнкү күндө болгон жаңылыктардын эң орчундуулары. Бүгүн Кыргызстандын аймагында коронавирусту жуктургандар дагы 10го көбөйдү. Кыргызстанда COVID-19 жуктургандар менен байланышкандардын жалпы саны 7000 адамдан ашты. Бирок жакшы жаңылык дагы бар. Сүйүнчү. Бүгүн Жалал Абад менен Ошто коронавирустан алгачкы айыккандар бейтапканадан чыгарылат. Эми кезек дүйнө жаңылыктарында. Дүйнө жүзү боюнча 700 миңден ашык адамга COVID-19 инфекциясы жукту. Орусияда коронавирус менен күрөшө алчу 3 дары чыгарылды. Бүгүн 30 мартта Кыргызстандын аймагында коронавирусту жуктурган жаңы 10 учур катталды. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов билдирди. Маалыматка ылайык вирусту жуктургандардын бардыгы Жалал Абад облусунун жашоочулары. Учурда өлкө аймагы боюнча вирусту жуктургандардын жалпы саны 94 кишиге жетти. COVID-19 инфекциясын жуктургандар менен байланышкандардын жалпы саны 7307 адам. Алардын ичинен биринчи категория дагылар жакындары жана үй бүлөсү менен байланышта болгон 2085 адам, экинчи категориядагы башкалар менен 5222 киши. Жалпы республика боюнча 1459 адам обсервацияда жатат. Жалал Абад облусунда вирустан айыккан адамдар ооруканадан чыгарылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев билдирди. Ошондой эле Ноокат районунда дагы 3 адам коронавирус илдетинен айыкты. Бейтаптардан алынган соңку анализдердин жыйынтыгына ылайык алардын оорунун белгилери табылган эмес. Жалпысынан бул адамдар 15 күн дарыланышкан. Бейтаптар ооруканадан чыгарылар алдын алар дарыгерлердин дагы бир сыйра-тыкыр текшерүүсүнөн өтүшөт. Бүгүн 30 мартка карата Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун берген маалыматына ылайык вирустук инфекциянын катталган учуру 724759. Ал эми каза болгондор 34020. Орусияда коронавирус пайда кылган инфекция менен күрөшө алчу 3 дары чыгарылды. Бул тууралуу Орусиянын Илимдер академиясынын кызматкери академик Владимир Чихонин билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазды. Окумуштуунун айтымында академия бир нече жыл мурда триазавирин каражатын ойлоп тапкан. Учурда ага кытайлык илимпоздор кызыгып жатат. Азыр анын ингаляция жолу менен дарылоочу формасын чыгардык. Респиратордук вирустук инфекцияны жок кылууга пайдаланса болот. COVID-19 вирусун дарылоого мүмкүнчүлүгү бар. Эми препаратты лабораториялык сыноодон өткөрүү керек, деди Чихонин.